Ey Алланын элчиси, мага ушундай амал үйрөтүңүз, мен аны менен бейишке кире турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алейка бис-сиям фа иннаху ла идла лах." Сен орозо кармагын, анткени орозого тең келе турган эч кандай амал жок. Сым атайтугу саниян. Мен экинчи жолу дагын бардым. Дагын пайгамбарыбыз мен үчүн айтты: "Алейка бис-сиям." Сен орозону бекем кармап, орозону кармай бергин. Деп пайгамбарыбыз экинчи жолусунда да орозо кармады. Анткени орозо бул момун адам үчүн калкан болот, тозок отунан. Жана Алла Тааланын орозонун соон мен өзүм жана аны соон өзүм берем деген да. Ошон үчүн бүгүнкү Шабан айында пайгамбарыбыз эң көп орозону кармаган, эң болбоду дегенде, ошо Шабан айынын мына 13, 14, 15-леринде орозо кармап, же болбосо бир жумасына 2 күн, биринчи күн жана 4-күн орозо кармаштык сүннөт. Ошол сүннөткө Алла Таала амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.